Улуу ата мекендик согуштагы жеңишке 74 жыл. Майрам өлкөбүздүн баардык булуң бурчунда белгиленди. Салтанаттуу иш-чаралардын бири салтка айланган өлбөс полктун жөө жүрүшү. Анын масштабдуусу Бишкекте. Таң эртеле түштүк магистралда чогулган эл Абдрахманов көчөсү менен жеңиш аянтын көздөй агылып жөнөдү. Колдорунда 2 дүйнөлүк согушка катышкан ата чоң аталарынын сүрөт аты жөндөрү жазылган такталар. Эл катарында президент Сооронбай Жээнбеков, мамлекет башчысы кан майдандан кайтпай калган өзүнүн чоң атасы Жээнбек Пирназаровдун сүрөтүн көтөрүп алган. Урматтуу мекендештерим, мына бүгүн 9 май жеңиш күнү ар бир кыргызстандык үчүн ыйык күн. Биздин жаркын келечек үчүн өз өмүрлөрүн ардаган аталарыбыздын, чоң аталарыбыздын элесине таазим этебиз. Бүгүнкү биздин жүрүшүбүз алардын өлбөс өчпөс эрдигине арналат. Алардын эрдиги эч качан унутулбайт. Кийинки муундарында жүрөгүндө бул сакталат. Дүйнөдө тынчтык, элибизде ынтымак, аманчылык болсун. Дорогие кыргызстанцы, уважаемые соотечественники, сегодня великий день, День Победы. Я поздравляю вас с этим праздником. Мы сегодня живем под мирным небом. Этим мы обязаны нашим отцам и дедам, которые ценой своей жизни нам принесли эту мирную жизнь. Сегодняшнее наше шествие – это дань уважения, вечной памяти нашим отцам и дедам. Наш священный долг – это всегда помнить и чтить об их подвиге. Еще раз поздравляю всех с этим великим праздником. Пусть всегда на земле будет мир и в родном Кыргызстане тоже. Праздником! Казгатар басып чуалгандардын аягы көрүнбөйт. Маал-маалы менен ураалап, айрымдары наристелерин жетелеп, айтор баарынын маанайлары шат. Ар биринде алардын ата-бабаларынын улуу жеңишти камсыздоого кошкон салымына сыймыктануу сезимдери ээлеп тургандай. Намысты, абийирди, мекенге болгон сүйүүнү бекем туткан аталарыбыздын жолу биздин улуу мурасыбыз, муундан муунга сыймыктануу менен айтылчу тарыхыбыз. Бул туурасында президент Сооронбай Жээнбеков жеңиш аянтында өткөн улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 74 жылдыгына арналган эскерүү митингиндеги сөзүндө белгиледи. Кымбаттуу улуу ата мекендик согуштун жана уруктун ардагерлери, жолдош жоокерлер, сержанттар, прапорщиктер, офицерлер жана генералдар, урматтуу мекендештерим, сиздерди улуу ата мекендик согушта жеңиш күнү менен чын дилимден куттуктайм. Бүгүн совет жоокеринин рухунун бекемдигин, чыныгы патриоттулукту жана элдердин биримдигин даңазалаган улуу майрам. 9 май элдин сыймыгы жана көз жаш менен келген кубаныч. Өткөн согуштун аламаты тарыхтын энчисине өтүп, ошол жылдарда калды. Ал эми аталарыбыздын чыныгы эрдиги, нукура каармандыгы биздин жүрөгүбүздө жашап, келет жана сезимибизде толук сакталат. Аталардын эрдиги менен сыймыктануу, алардын элесине таазим этип, урмат көрсөтүү, муундан муунга өтөт, урпактарга жетет. Жеңиш күнүн белгилөө менен биз чындык менен акыйкаттык дайыма кыянаттыктан күчтүү болоорун даңазалайбыз. Жеңиш күнү 21 кылымда согушту эңсегендерге, бир улуттун же расанын башкалардан өйдө болушун көздөгөндөргө эскертүү болуп саналат. Улуу жеңишке Кыргызстандын салымы да маанилүү болгон. Өлкөбүз фронтко октары, азык-түлүк, кийим кече жөнөтүп, коргоо өндүрүшүн маанилүү сырьё менен жабдып турган. Жаш карысы, эркек кызына карабай оорукта миңдеген мекендештерибиз баардыгы фронт үчүн, баардыгы жеңиш үчүн ураанынын алдында эмгектенишкен.
Мекенди коргоо бирдиктүү фронтунда 365 миңден ашуун атуулубуз салгылашкан. Алардын ысымдары ата мекендик согуштун тарых барактарына алтын тамгалар менен жазылып калганын президент Жээнбеков белгиледи. За стойкость, мужество, героизм, отвагу, проявленный в боях против фашистского ига. Более 150 тысяч бойцов и командиров были награждены орденами и медалями. 22 кыргызстанца стали полными кавалерами Ордена Славы. 73 кыргызстанцам было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Дорогие кыргызстанцы, сегодня, празднуя День Победы в Великой Отечественной войне, мы вспоминаем о подвиге более 130 тысяч лучших сыновей и дочерей Кыргызстана, погибших на полях сражений. Мы склоняем свою голову перед их бессмертной памятью. Мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь во имя светлого будущего на земле. Тех, кого так не дождались дома, овдовевшие жены, осиротевшие дети и престарелые родители. Вечная слава беззаветно любившим свою родину и отдавшим за нее жизнь. В память о жертвах самой страшной войны за всю историю человечества объявляется минута молчания. Мамлекет башчысы согуш майданында биздин аталар жана чоң аталар ыйык максат үчүн, биздин ачык асман алдында, тынчтыкта, ынтымакта жашообуз үчүн курман болушканын белгиледи. Президент Жээнбеков согуш тозогун баштан өткөргөн баатыр жоокерлердин мисалында жаш муунду эр жүрөктүүлүккө жана мекенчилдикке тарбиялайбыз дейт. Ардагерлер жарандардын ынтымагын, коомдун биримдигин, көздүн карагендей сактоону бизге эстетип турган жандуу эстелик. Алардын катары суйлуу баратканына жүрөк өрүт, сезим зыркырайт. Биздин милдет аларга ар дайым сый-урмат көрсөтүү жана жалпыбыз менен көңүл буруп камкордук көрүү. Жеңиш аянтында өткөн митинг реквиемде президент Сооронбай Жээнбеков, өлкөнүн премьер-министри Мухаммедкалы Абылгазиев, Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Галиева, экс-президент Роза Отунбаева, башкы штабтын зардалы Райымберди Дүйшенбиев түбөлүк отко гүл чамбар коюшуп, 1 минута унчукпай улуу ата мекендик согушта курман болгондорду эскеришти. Ошондой эле Бишкек аскер гарнизонунун салтанаттуу парады болду. Иш-чаранын соңунда президент Сооронбай Жээнбеков аянтта ардагерлер менен чогуу басып, алар менен маектешти. Родились